Дорогие дети, уважаемые преподаватели, сегодня поистине для нас всех радостный день. Радостный с тем, что в братской земле кыргызских тюрков мы открываем памятник великому сыну азербайджанского народа, великому поэту Низами Аксакалу и другу Азербайджана, который все время всегда нас поддерживает. Мой брат, мой друг, человек, которого я глубоко уважаю. На самом деле, нынешний 2023 год в отношении делает еще раз новые шаги, именно поступательные шаги в дальнейшем укреплении и развитии кыргызско-азербайджанских отношений. Бирөө-бирөөнү сүйүп калыптыр. Анан ал мезгилде кудуктан суу алат эмеспи? Кудуктан суу алып атса, сүйгөн кызы келиптир дагы мага бир чыны суу алып берип койчу дептир да. Анан ага бир чыны сууну алып берип коюп, ошо күнү кечке көрүнгөнгө алып бериптир да. Анан тиги сураптыр. Бир эле чыны деп өтүп эле десе, мага ошол кыз айткандыгы үчүн бул мага закон болуп калды, бүгүн кечке ушул ишти кылам деп. Сүйүү деген ошондой болот. Мен муну эмнеге айтып атам? Анткени бул дүйнөгө белгилүү персонаждар, каармандар Мәжнүн менен Лейли. Ошон үчүн сүйгөндө Мәжнүн болбой, нормальный сүй деген сөз бар, туурабы? Ушул чыгарманы кыябына келтире жазган Низами. Низами Кенжеев деп коет экен, жеринин туулган жерине карап, өзүнүн аты такыр башкача болгон, бирок бул берилген аты. Бир гана акын болгон эмес, астроном болгон, физик, математик, философ, филолог, тарыхчы. Бул эмне үчүн чыгармалар абдан классикалык чыгармаларга айланды? Анткени Азербайжандын ошол чөлкөмдүн фольклорун, элдик озеки чыгармачылыгын абдан жакшы өздөштүргөндөн кийин ошону чыгармага айландырган. Кийин Шекспир деле мурдагыларды өздөштүрүп, кайрадан чыгармага айландырып атпайбы? Өтө маанилүү. Хосров жана Ширин деген бар. Эгембер Дерматов Жети сулуу деген чыгармасы кыргызчага которгон. Ошон үчүн бул болгону айкеле таштан жасалган. Эң башкы эстелик жүрөктө болуш керек. Мен мугалимдерден, окуучулардан суранат элем. Эстеликти көрүп койгон бул оңой эле нерсе. Бирок мунун чыгармаларын өздөштүрүп, ошол жерден сүттөн каймакты калпып алыш эң кыйын нерсе ошол. Ошон үчүн мен силерден суранат элем. Кыргызча болсо кыргызча, орусча болсо орусча, түркчө болсо түркчө, англисче болсо англисче Низамини окуш керек. Бул бир калибрдеги адамдар. Юнус Эмре, Руми дагы мындан таасир алган, анткени кийинчерээк чыккан адам. Фарс дүйнөсүндө белгилүү акын ким билесиздерби? Жалаң сүйүү жөнүндө, шарап жөнүндө жазган. Ким эле? Омар Хайям. Ошолор бардыгы бир калибрде. Руми болгон, ошол эле Шираз, ошол эле Сади, ошол эле Низами. Ошон үчүн ушулардын чыгармаларын окуган адамдын жан дүйнөсү башкача байып. Ушулардын чыгармаларын окуган адамдын дүйнөгө көз карашы башкачараак болот. Илимге, билимге, адеп ахлакка, ыйманга болгон мамилеси такыр башкача болот. Ошон үчүн мен биринчи каалат элем. Адам үч жактан өнүгүш керек. Интеллектуалдык, физикалык, руханий жактан. Бул адамдар рухтун азыгын берген, рух суусаганда сугарган инсандар болгон. Ошон үчүн менин өтө жакшы көргөн авторлорумдун бири урматтуу элчи чакырды эле, мен чын ыкласымдан келип катышып атам. Бул адамдар качан болбосун балбулдаган жылдыздай болуп, улуттардан бийик болуп тура берет, мамлекеттерден бийик болуп тура берет. Азыр айтып атабыз, англисче үйрөн, французча үйрөн, кытайча үйрөн. Бул кишилер өрнөк, анткени өзү Азербайжан акыны болгону менен фарсча да жазган. Арабчаны укмуш билген, түркчөнү укмуш билген. Азыр биз дагы канча тил билсең ошончо адам болосуң деп, ушул идеология менен кетишибиз керек. Биз илимден алды болсок, калган жагынан да алды болобуз. Эгер илим талкаланса, анда өлкөдө талкаланат. Ошого мен суранат элем, бул эстелик жөн гана мындай кирген чыкканды эстеген адам катар эстейле, бирок эң башкысы илимин алалы. Чыгармаларын өздөштүрөлү, бул өтө маанилүү. Еще раз поздравляю, это очень важное мероприятие. Культура объединяет, культура выше всего. И политики, я бы сказал, и других направлений. И он является мегазвездой именно сферы культуры, литературы. И мы должны помнить, мы должны изучать, мы должны исследовать. И таким образом сами тоже должны создавать своих же
Низами. Это очень важно, потому что самое основное богатство Кыргызстана, это самый главный ресурс, это все-таки человеческий потенциал. И мы должны использовать, раскрыть, мы должны работать в этом направлении. А по остальному наш легендарный спикер, депутат, вечный спикер Медетхан Шеримкулов ағайыбыз абдан жақсы айтып берді. Құдай қолдасын, қорғасын, ынтымақ болсын. Чоң рахмат. Hürmetli Nurjigit Kadırбеков, большое вам спасибо. Спасибо. Örken Rahmat, спасибо большое. Сау олың. Я, иншаллах, думаю, что, иншаллах, мы с вами пройдем здесь с детьми, увидимся, поговорим о творчестве Низами. Вы очень хорошо. Договорились? Хотя я в Казахстане работал, здесь сейчас работаю, я уже понимаю, но вы очень хорошо охарактеризовали нашего выдающегося писателя.